мекеме ишкаларынын кызматкерлери, студент достор, сиздерди келе жаткан 20 февраль атамекендик коргоо күнү менен куттуктап, Ош шаардык мэриясы жана Ош шаардык спорт комитети уюштурулган атамекендик коргоочулардын күнүнө карата эркектер арасында кызматкерлерди жана студенттерди волейбол, баскетбол боюнча мелдешине куш келипсиздер дейбиз. Мына ушул бүгүнкү уюштурулуп жаткан мелдеш жыл сайын бүйүк ысыткан мелдештер менен коштолот. Жылдагыдан быйыл мекеме ишканалардын командалары көп, улам кызыккан, дагы да катарыбызга кошулабыз деген спортсмендер көп. Аны эмесе мелдешти ачып бериш үчүн азыркы сөздү Ош шаарынын вице-мэри Турдый Исаевчан Эркинбаевич келебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу спортсмендер, спорт ишкоздору, сиздердин бүгүнкү шаарыбызда болуп жаткан атамекендик коргоочулардын күнүнө арналган спорттук белдешиктик салтанаттык белдешиңиздер менен Ош шаарынын мэри Сарыбаш Талайбек Насырбековичтин атынан жеке өзүмдүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошону менен бирге бул иш-чаранын максаты биздин шаарыбыз үчүн, шаарыбыздагы жаштар үчүн өтө чоң мааниге ээ. Söylегенде булар спорттук белдеш, бул спорт достук, ынтымак, жана дагы бири-бирибиз менен таануу десек. Ошондуктан урматтуу спортсмендер, мен ойлойм бул спорттук белдешти ата-аначлыкка катары көрбөстөн спортсмендер бири-бири менен таанып, жакын мамиледе болуп, достук деп эсептейм. Ошондуктан урматтуу спортсмендер, бизде жакшы улам бар. Денис Ағел өнүккөн өлкө деген. Ошонун ураага карай биздин уюштуруу комитети Ош шаардык мэриясында кайдыгер карабастан бүгүнкү күндө мына өзүбүздүн шаарыбыздагы мекеме ишканаларынын арасындагы жогорку окуу жай студенттеринин арасындагы мелдешти уюштуруп келет. Ошондуктан биз дайыма денибиз сак, өнүккөн өлкөдө жашашыбыз керек. Ошону менен бирге урматтуу бүгүнкү спорттук мелдештин катышуучулары, мен ойлойм бул 2 күндүк турнир, бул турнирде спортчулар бүгүнкү уюштуруп жаткан комитет келген командаларда жогорку деңгээлде өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтөт деп тирешенет, өтө жогорку деңгээлде бул максатына жетет деп дагы бир рет айтып кетем. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик, спортсмендер, баарыңыздарга ийгиликти каалайм. Бирок спорт ушундай, сөзсүз түрдө бирөө жеңиш керек, бирөөсү жеңиш керек. Ошондуктан мен азыр ушул жерден убакыттан пайдаланып айтып кетким келет. Мына калыстар тобуна дагы ар бир калыстар тобу калыс карап жыйын туттап бересиздер деп тилегишем. Дагы бир рет байрамыңыздар кут болсун. Баарыбызда, шаарыбызда, мамлекетибизде өсүп, өнүгүү, тынччылык болсун. Чоң рахмат. Турнирди ачык деп жарыяладым. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Саитжан Эркинбаевичке терең рахмат билдиребиз. Урматтуу спортсмендер, Ош шаары мыкты спортсмендерден
мыкты командалардан чокор эмес. Ош шаарында баскетбол боюнча профессионалдык клуб бар. Ош шаарында волейбол боюнча Сулайман Тоо деген улуттук лигада оюн көрсөткөн чоң клуб бар. Ош шаарынын спортсмендери ар дайым жеңишке жетишип келе жатат. Бүгүнкү оюнда тынч, кесипкөйлүк деңгээлде өтүшүнө баарыңыздарга тилектешпиз. Командалар аябай көп кечикпей келип, оюн аяктарында болуңуздар. Анда эмес азыркы сөздү ушул бардык оюн шарттары менен түшүндүрүп сиздерге тааныштырып коюш үчүн мелдештин башкы табысы Кудай кылып Капарбек Берматовичти чакырабыз келиңиз. Урматтуу спортсмендер, калыстардын орнунан Атамекенди болгону менен куттуктап кетебиз. Ошондой эле биринчи группада эки тайпага бөлүнгөн мекеме ишканалар жана студенттер, жогорку окуу жайлар. Жогорку окуу жайлар 9 команда болду. Азыр ОКП командасы менен Ош мамлекеттик юридикалык командасы ойнойт. Анан жаштардыкы киреси жок. Стык биринчи орунду алган 1 менен 1, 2 менен 2. Анан кийин мекеме ишканалар 19 команда болду. Азыр кийинки оюнубуз Дарону, Ош тазалык. Урматтуу мекеме ишканалар, жылдан жылга кичине тартипти сактасак, 5 мүнөт убакыт берилет. Команда чакырылгандан кийин 5 мүнөттөрү жок болсо, командага поражение берилет. Анан кийин 4 группа мекеме ишканаларында 4 группадан бирден команда чыгат. Ошол 4 командага кайрадан жеребокка кылабыз. Утканы 1-2, утулганы 3-4. Бардыгыңыздарга алыстар топтарынан ийгилик каалайбыз. Биринчи группа боюнчасы 703, Ошну, архитектура, Уулды шаар, Ошту, Ош мамлекеттик университетинин Макаренкадагы жаңы спорттук залына барабыз. Санжар келсең. Санжар агай менен Тимур агай ошол жерде өткөрүп берет. Кайра биринчи орунду алганды ушул жерге алып келет. Рахмат. Өмір спорт соғып күш қуат, бұл спорт арнасында бүт тұрады. Денсаулығы бекем болған адамдар өлкө үчүн, мекен үчүн тик турат. Денсаулықты олдула, игіліктерді жаратылы жигиттик духлар түшпөсүн. Мына ушул оюнду уюштурган Ош шаардык мэриясына жана Ош шаардык спорт комитетине терең рахмат беребиз. Финалдык оюндарда кайрадан ушул жерде салтанаттуу сыйлоо азаматта жолугабыз. Рахмат. Ош шаарында турнир Ош окуу жайлары аралык, колледждер аралык студенттер турнири. Бул биринчи оюн Ош музыкалык училищасы, экинчиси эсеп сандары 1. Ош технологиялык университети жакшы чабуул жүргүздү.
eskертип кетейли. Ош технологиялык университети birinci setти өздөрүнө ыйгарган. Бул экинчи сет. Баса Ош Санитария жана спорт комитети жана Ош мэриясы тарабынан уюштурулган турнир. Сандары 5-2 Ошту Ош музыкалык училище. Аут. Сандары 3-6 берүүчү сезүүчү байланыштыруу жаным калды. Тосмого жакыныраак коюп алдым. Sandары 10-8 музыкалык училище 8 университет 10.
жакшы тосмо болгондой көрүндү эле, бирок тосмонун жарып өттү. Эсеп сандары 9-13. Birinci tepkiden Sandara 18-9 Oştu aldılar. Sandara
ikinci set ayağına çıktı. 2-0 Hüseyin'de Oş Su komandası